жарагы жок жаш күлүс жердин алды не болот капарсыз калды эл менен элдин алды не болот Kanlar var mı? Belediye çok önemli. Yaşlı etken var. O kızlardan biri koşalı. Tağdan turup kamdanıp Kırgızla kırıp Kırgızda vurran çakırıp Бул деген өзү чынында эмеден жасалганда мындай айрандан шып алып бул деген кол өнөрчүлүк кийиси менен кичине жардамдалган бирок ошондо да кол менен тартылганда бул Саякбай атанын эмеси чоң залкар манасчыбыздын сүрөтү комуз чертем дагы тышкары күрөшкө барам греко-римский классический дагы тогуз коргол ойногонду билем. Манас айтам ушу. Мен көп телефонго кызыкпайм да. Чында китеп керек да адам жашоосуна ошо. Атам окуп бере берчи. Китептерди Манасты окуп бере берчи. Мындай. Мен билбесем деле окуп бере берчи да мындай. Бул мындай болгон. Манас бул жерге бул Манас хан көтөрүлгөн, мындай болгон чоң казатта тигиндей адамдар кайтыш болгон деп ушинтип айтып берип аткан. Мен түшүнгөн эмесмин, бирок кулакка кирет экен да. Өзүктүн чыккан чаман бура тартып бой жүктөп чалкаңыздан кетирген Keçi qarağı tayar alaş Göp ciyindin başında Hey göksöp jirgen gözüne Oşanda gök jalları göründün oy Günün ulu semmet hey Haldı giydin kul tepiştik tepkide Getirin gittin fandeme Tüller gittin nırmanas Kadın dağın yırmanas Canım dağın yırmanas Sürögönü vermanas Muradın manas Бүгүн биринчи жолу манасчылык өнөрүмө дагы өзгөчө көңүл бурайын деп анан биринчи жолу катышып көрдүм да. Биринчи ушул Манасты жалпы журтчулукка жеткирүү, анан ушул жалпы кыргыз элдин, жалпы ушул агайларыбыздын, устаттарыбыздын баталары. Негизи жараткан манасчы, анан тараткан манасчы деп бөлүп коем да жеке өзүмчү. Мисалы мен ушул тараткан манасчыга киремби депчи. Жалпы эл ушул Манастан, мен айткан Манастан жан дүйнөсүнө азык алып, рух алса деп ойлойм да. Мисалы азыркы биз айтып жүргөн устаттарыбыз, чоң манасчылардын көпчүлүгү булар ошол жаш кезинен жаштайынан ушул жолдо жүрүп, бул жерде жүрүп, анан ошонусун улап касиет баягы касиетти карманса, бул манасчылыкта кыргызга берилген касиет да. Ошол касиетти карманган үчүн аларга мисалы ойлойм да азыр тигил жактан түз алып эле айтышат депчи. Анан ушу мен дагы ошол нерсеге аракет кылып жатам азыркы учурда да. Эң негизгиси адам болуш керек деп ойлойм. Анан адамга деген мамилеси, анан жан дүйнөсү, жүрөгү таза болуш керек деп ойлойм.